Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир адамга мыйзамда каралган учурларда юридикалык жардамды мамлекет несебинен көрсөтүүнү кепилдейт. Конституциянын бул жобосун ишке ашыруу максатында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык мамлекет кепилдеген юридикалык жардам эки түрдө берилет: укуктук консультация жана сот өндүрүшүнө кайрылган жаранга акысыз адвокат кызматы. 2022 жылдын жыйынтыгы менен юридикалык кызмат тарабынан жарандарга 45.939 укуктук консультация берилген. Укуктук консультацияны жарандарга жеткиликтүү кылуу максатында Юстиция министрлигинин алдында 36 акысыз укуктук консультация берүү борборлору түзүлүп, 22 жылы дагы бир борбор ачылган. Мындан сырткары отчеттук мезгилде 50дөн ашуун алыс райондордо жайгашкан айыл тургундарына жана өлкөдөгү жабык мекемелерге аялдар, эркектер жана жаш четелектер колонияларына юридикалык жардам көрсөтүү боюнча тилектеш автобусу иш сапарлары уюштурулган. Аталган иш-чаранын алкагында 4620 адамга жардам көрсөтүлгөн. УТРК каналында акысыз адвокат теле берүүсү түзүлгөн. Ар жума сайын жарандар түз эфирде укуктук жардам алып келишет. Укуктук консультация берүү боюнча 114 шыр байланышы түзүлгөн. Шыр байланыш жарандардын кайрылууларына ыкчам жооп берүүгө, зарыл болгон учурда башка мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жолдоого мүмкүндүк берет. Укуктук агартуу багытында отчеттук мезгилде акысыз юридикалык жардам берүү акциялары жана декадасы уюштурулуп, 10 миңден ашуун жарандарга юридикалык консультациялар берилген. Мындан сырткары маалымат каражаттары, телевидение, социалдык тармактар, сайт, буклет, брошюра, плакаттар аркылуу укуктук маалыматты жеткирүү боюнча иштер жүргүзүлгөн. Жалпы аудитория болжол менен 200 миңден ашуун адамды түзгөн. Ал эми мамлекет кепилдеген юридикалык жардам алкагында сот өндүрүшүндө 16.098 адам акысыз адвокат менен камсыз кылынган жана өткөн жылга салыштырмалуу өсүш 15% түзгөн. Жүргүзүлгөн талоого ылайык көрсөтүлгөн квалификациялуу юридикалык жардамдын оң натыйжалуулугу 70% түздү. Адвокаттар тарабынан берилүүчү жардамдын сапатын жакшыртуу максатында төмөнкү иш-чаралар жүргүзүлгөн. 230дан ашуун адвокат балдар менен иштөө, үй бүлөлүк зордук зомбулуктун жана адам сатуу курмандыктары, баңгизаттар менен байланышкан иштер боюнча адистештирилген. Юридикалык жардам көрсөтүүчү адвокаттардын иш сапатынын стандарттары киргизилди. Бул стандарттар аткарылганда гана адвокатка тиешелүү гонорар төлөнөт. Адвокаттардын квалификациясын жогорулатуу максатында 30дан ашык тренингдер, семинарлар жана мастер-класстар өткөрүлгөн. Санариптештирүүнүн алкагында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам автоматташтырылган маалыматтык системасы иштелип чыгып, азыркы учурда пилоттук режимде Чүй областы жана Бишкек шаары боюнча иштеп жатат. Аталган система квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүүнү жөнөкөйлөтүүгө жана оптималдаштырууга багытталган. Укуктук консультация берүү боюнча автоматташтырылган электрондук системасы иштелип чыкты. Бул система кайрылууларды электрондук түрдө системалаштыруу менен жарандар онлайн түрдө консультациялык укуктук жардам алууга мүмкүнчүлүк берет. Азыркы учурда системанын функцияларын жакшыртуу максатында аны модернизациялоо боюнча иштер жүрүүдө. Юридикалык жардам кызматынын электрондук ачык окутуу платформасы иштелип чыкты. Платформа укуктун ар кандай тармактар боюнча электрондук окуу модулдарын камтыйт жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасынын адвокаттарынын, кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана адистештирүү курстарынан онлайн форматта өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Муну менен катар, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасында орун алган бир катар проблемаларды белгилей кетүү керек. Райондордо юридикалык жардамдын жеткиликтүүлүгүнүн төмөндүгү, укуктук консультациялардын сапаты жана координация боюнча нормативдик базанын жоктугу, юридикалык жардам көрсөткөн субъекттер арасында так координациянын болбогондугу, адвокаттар көрсөткөн кызматтардын сапатынын төмөндүгү, райондук деңгээлде адвокаттардын кызматын түз администрациялоо жоктугу, калк арасында мамлекет тарабынан кепилдеген акысыз юридикалык кызмат жөнүндө маалыматтын аздыгы. Бул маселелерди чечүү үчүн 2022 жылы мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип чыккан. Анын жоболоруна ылайык юридикалык жардам кызматынын укуктук статусу жана координациялоочу ролу аныкталган. Системанын субъекттери тарабынан юридикалык консультацияларды берүү тартиби жана көрсөтүлүүчү юридикалык жардамдын сапатын контролдоо тартиби аныкталган. Мыйзамды ишке ашыруу максатында 2022 жылдын 7 октябрында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматы түзүлүп, штаттык бирдик 18ден 16га чейин көбөйтүлдү жана райондук деңгээлде кызматтын бөлүмдөрү түзүлдү. Юридикалык жардам берүү багытында мамлекеттик жана жергиликтүү органдарды координациялоо жана өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү максатында министрлер кабинетинин тийиштүү токтом долбоору иштелип чыккан. Юридикалык жардамдын сапатын жогорулатуу максатында адвокаттарга төлөнүүчү тарифтерди көтөрүү жана аларга талаптарды күчөтүү боюнча министрлер кабинетинин токтом долбоору да иштелип чыккан.
2023 жылы көптөгөн иштер пландаштырылууда. Ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү, юридикалык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, системанын субъекттерин координациялоо айрыкча райондук деңгээлде, көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу, анын ичинде кызматкерлердин жана адвокаттардын компетенттүүлүгүнүн деңгээлин жогорулатуу аркылуу, башкаруу процесстерин автоматташтыруу жана санариптештирүү, иштин сапатын мониторингдөө жана баалоо. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматы.